Skori çakın. Boynun geçti. Бишкекте эркек киши үйү бузулганы жаткан учурда өзүнө кол салууга аракет кылды. Окуя Ак Ордо 3 аймагында болгон. Маалыматка караганда сот аткаруучулар мыйзамсыз курулган үйлөрдү сүрдүрүү үчүн келген учурда үйлөрдүн биринин ээси өзүнө кол салып, ага тез жардам кызматы келген. Активист Мирбек Осмонов билдиргендей, бул аймакта 5 үй Айыл чарба багытындагы жерге курулуп, кызыл китептери мыйзамсыз берилген. Милиция окуя каттоого алынганын жана учурда текшерүү иштери жүрүп жатканын маалымдады. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги жеңил жаракат алган 46 жаштагы кишиге окуя болгон жерде медициналык жардам көрсөтүлгөнүн билдирди. Булак Спутник Эжи. Skori çakın. Boynun geçti. Buna emin skori yok. Kana. Sol departament. Kana skori. Men sana aytkan bey. Buraya sen minut ayttım bile çakın skori demin. Buna sol departament. Kana skoring. Abi ölse sen başın menen жооп бересиң. Sen бияка скорый жазылган келген жок азырчы. Мына мойнун кесип алды тиякта. Мына сот аткаруучулар. Скорый келген жок да, биз ошону айттык да. Скорый деп айттык да. Скорый жок. Ошо балдардын убалы бар да. Кайрылып кетпеңиз bizde. Taşıp koymayız. Giderek ben vakit. Çeçeker vakit giderek. Сот аткаруучулар кызматы Ак Ордо 3 аймагында үйдү сүрдүрүү учурунда болгон окуя боюнча түшүндүрмө берди. Негизгиси, үйдү сүрдүрүү тууралуу чечим буга чейин сот тарабынан кабыл алынып, аткаруу баракчасы берилген. 4-мартта үй ээлерине өз ыктыяры менен сүрдүрүү сунушу тапшырылган. Бир нече күн мурда алдыдагы демонтаж тууралуу жазуу жүзүндө эскертүү берилген. Окуя болгон жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын техникасы, ошондой эле милиция кызматкерлери жана дарыгерлер болгон. Учурда ведомствода мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү боюнча 129 аткаруу өндүрүшү бар. Эгер сот чечимин аткарууга тоскоолдук жаралса, кылмыш ишин козгоого болот. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, бүгүн 21 апрель Ак Ордо 3 конушунда сот аткаруучулар Генеральный прокуратуранын алдындагы сот кызматкерлери мына бул үйдү 4 үйдү бузууга келди, соттун чечимин аткарууга. Бирок өтө одоно мыйзамсыз болду. Себеп дегенде чакыруу барагында сокулук рейс деп турат жана 103 скорый помощь жок. Ошого карабай булар бузабыз деп кирди. Бул мыйзам бузулуп жатат. Башында биз эскерттик. Урматтуу сот аткаруучулар, силерде деген скорый деген жок экен. Бирөөнүн үйүн бузулуп атканда сөзсүз жүрөгү кармайт. Өзгөз кол салуу болот. Бул аракетиңер мыйзамсыз десек, мына сот аткаруучу айтып атат. Биз эч кандай скорый чакырбайбыз. Качан өлсө өлсүн, ошондон кийин чакырабыз деп ушундай мыйзамсыз кадамдарга барды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул иш бир экинчиден административный сотто каралып жатат. Эч кандай бир тарапка чечиле элек. Ошого карабастан ушул аракеттерге барып атат сот аткаруучулар. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Экинчиден, ушул жабырлануучулардын адвокаты эртең менен сотко барып кайрылып атат. Бул жерде жанагы сноско берген адамга уголовный иш козголуп атат.
Экинчиден сот иштери административден бүт элек. Ошону негиз кылып токтотуп тургула десе, ага да караган жок, эч кандай. Мынакет скорый да жок, тиешелүү келе турган мекемелерден эч ким жок. Сунуш иштерин баштап мынакей Бычак сайын айтып коебуз сизге. балта көтөрүп кол салууга чейин барып атышат. Малтам эшпи талкалап киришпи. Буга чейинки снос болгондо эң туудан же сокулук рейстен келбей калса сот жылдырчу. Бул прокуратуранын алдындагы сот департаменттер олчойгон акча алып койгонбу же коррупциялык нерсеби балта турса колунда. жылдырбай ушул жерге чапташтырууга калды. Бул өтө мыйзамсыз нерсе. Мына өзүн кол салып мойнун кесип салды бул жерденчи. Мына дача скорый жок. Скорый жок. Скорый жок, электриктери жок. Булар Назаралиевтер. Биз там салып жашагандан нуска карабай, бир эмес 3 4 үй турат, ошого карабастан бир участокко пустой участок кылып кызыл китепти чыгартып келип алышты. 4 участокко ооба. Биздин тамыбыз бар болуп жашап атканыбызды эске алган жок. Буга чейин дагы милиция кызматкерлерин алып келет, бирок бизге эскертүү бербейт. Милиция кызматкери менен келдик, жерди чыйнай иштеген эскертүү жок. Өздөрү билип келип мына. Эң биринчи айтсаңыз, эң биринчи үлүш китеп жөнүндө сөз кыла алды. Себеби мурда бул айыл чарба багытынын үлүш жери болчу. Бул үлүш жер болчу. Анын үлүш жери канча метр эле ошондой? Назаралиевтердин жери картада турат. Ширинасы 7 метр, узундугу 500 метр. Азыркы данный моментте талашып жаткан жерге эч кандай тиешеси жок. Ооба. Бул участокко болгон 2 метрдей кирип турат. Болгондо да ал бул үйлөргө жетпейт. Ооба. Даже ошол Назаралиевдин үй дагы ошол өзүнүн үлүш жеринде турбайт. Башка бирөөнүн жеринде Башка бирөөнүн. Эми сокулук администрациясы, сокулук архитектурасы, сокулук кадастр ушуга карабастан буларга китеп жасап берип атат. Эми уголовный 16 сотукка жасап берип атат. 16 сотукка. Булар жашап Демек, алардын үлүш жери туурасы 7 метр болсо, булар 16 сотукка кызыл китеп чыгып берип. Башка бирөөнүн үлүш жерине. Эми экинчи мыйзамсыздыгы. Жер мунапысы 2021 жылы 1 декабрга чейинки салынган үйлөргө гана мыйзамдаштырууга жатат. Бирок булардыкы 2022-ден кийин салынып жатат. Картада пустой. Экинчи мыйзам бузулук. Эми үчүнчүдөн ошол эле учурда кадастрдын сотрудниги, архитектурдун сотрудниктери буларга айтып атат. Бул жерге китеп жасабайбыз деп сотрудник отказ берип атат. Ошол сотрудникти кадастр иштен алып туруп, кайра бир башка сотрудник тап келип ошого китеп жасатып коюп атат да. Бул жерде сокулуктун комиссиясынын токтомун жокко чыгарыш керек. Ошол эле кадастрдын китеп жасаган сотруднигине жоопко тартыш керек. Анан экинчиден ушул Назаралиевке 17 апрелде уголовный иш козголуп атат Ленинск ровдодан. Ошол уголовный иштердин баарыны тиркеп туруп адвокаты мына уголовный иш козголду, административный соттон каралып жатат иш. Ушуга негиз кылып токтоткула десе, мына сот аткарчылар ошого барган жок токтотконго. Эмне үчүн башка прокуратуранын алдындагы сот департаменти токтотпой атат? Кызыкчылык болуп атабы же кандай? Же акча алып койгонбу? Эмне күмөндөр бар? Бул жерде толук негиз бар да. Бул жерде жазып атат. Токтоткула негиз бар, уголовный иш бар, административный иш бар депчи. Ошого каратып туруп жылдырып турса болмок буларчы. Булар бир тараптуу эле карап атышат да. Только ушул адамдын как будто адвокат сыяктуу эле. Демек, жалпы элдер бир кызыкчылык бар деп эле ишенип атат, Биз карапайым эле ойлойбуз да, кызыкчылык бар экен, бир тараптуу карап атса депчи. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, башкы прокуратура Максат Асанович, ушундай нерсенин айынан чың алуу, нааразычылыктар болуп көрбөгөндөй болуп атат. Тыкыр иликтеп бериңизди, киришип көз салып беришиңизди суранабыз. Экинчиден толуктап дагы айтып коеюнчу, бул жерде деген ошол Жакын турсаңыз, жакын. Тийиштүү мекемелердин баары келиш керек болчу да. Даже мына ЕМТУнун башчысынан келиш керек болчу. Ошол эле скорый керек болчу. Бул жерде эч ким гарантия бере албайт. Бирөөнүн үйүн бузуп аткандан кийин жүрөгү кармап калышы мүмкүн. Ар түрдүү случай болот. Ошон үчүн мыйзамда каралат. Требовать этилген кызматкерлердин баары келсин деп. Бирок буларга биз ачтык. Скорый келсин. Ишти баштабай каласак, мына сот аткарчысынын башчысы айтып атат. Бизге скорыйдын кереги жок дейт. Качан жабыр